балдарды өнүктүрүү максатында бүгүнкү дидактикалык оюнубуз балдардын кол моторикасын өнүктүрүү жана шамдарайлыкка, тапкычтыкка тарбиялоо. Канагил балдар бүгүнкү биздин оюнубуздун максаты келгиле балдардын шамдарайлыгын, тапкычтыгын, өңдөрдү айырмалаганын үйрөтөбүз. Кана мен мындай оюндун максатын айтайын, тааныштырайын силерге. Бул өңдөр менен бул өңдөрдү мен кандай айтканда ошондой кылып ойнойсуңар, Мисалы үчүн, ана бул жердеги ортодогу ханды ким биринчи алса, мен күрөң дегенде күрөңдү базасаң, кызыл дегенде кызылды базасыңар, Кана ойноп көрөлүк экөө. Мен берге чүкөнү койдум. Күрөң. Жашыл. Кызыл. Сары. Чүкө. Көрдүңөрбү? Мен биринчиликти жеңип кетти. Бул да балдардын шамнагайлыгы, анан тапкычтыгы биринчи. Бул биздин кийинки оюнда болсо, балдар өкчөгөндө кайсы санга туура келсе, бул өңдөрдөн ошончону санайсыңар дагы жылдырасыңар. Бул чүкөнүн жардамы менен, Мисалы үчүн мына мындай. Кызыл. Бул кайсы өң? Жок, сары. Мисалы үчүн сары өңдөн бул канча сан болду? 3 сан. Мына 1, 2, 3 сан берге жылабыз. Ушундай кылып биз ойнойт экенбиз, Кана ойноп көргүлө. Күрөңөр. Акырын жайда. Бул кайсы өң? Кызыл. Ушундай кызылдан бирге. Ал эми бул биздин кийинки оюнубуз болсо, бул фигуралар. Фигураларда өңдөр берилген. Бул жердеги жиптер өңдөрүнө карай балдар алышат. Ошол өңгө карайга бул чүкөдөгү тешиктер аркылуу балдар өткөрүп бири-бирине кураштырышат да. Кана балдар алып көргүлө, кайсы өңдөрдү тандагыла, өзүңөрдүн неме фигураңарга карай. Эми буну чүкөдөгү тешиктер аркылуу жыртыктат. Эми бул жипти өткөрүп чыгабыз, бири-бирине байланыштырып туташтырабыз. Биз туташтыруу аркылуу колдорубуздун майда моторикасын өстүрөбүз. Жана тапкычтыкка, ой жүгүртүүгө, кана бул эңкейип алабыз, өткөрөбүз. Ал эми биз оюнубуз болсо, бул жерде фигуралар берилген, анан өңдөр берилген. Ошо фигураларды биз балдардын майда моторикасы буга өткөрөбүз, топчу аркылуу биз өткөрөт экенбиз. Мисалы үчүн бул жерде балдар колдорунун майда моторикасы өнүгөт экен балдардын. Кана ушинтип өткөрөбүз. Буга бирөөң 3 бурчтукты өткөрөсүң, ал эми бирөөң бул кайсы бурчтук? 4 бурчтук. Булчу? Бул кайсы форма? Тегерек, тегеректи өткөрүп чыгат экенбиз. Кана буну бияна өткөрөбүз. Табак өткөрүп чыгабыз. Өткөрүп койдуңбу? Молодец. Кана сен да өткөрүп чыгабыз. Нары өткөрүп кет, нары көздөй. Нары өткөрүп кетин. Аттап акылын жылдырып ал. Кана. Эми буну биянан өткөрөбүз. Бия байланып калган турбойбу? Оюндун максаты негизинен балдардын ой жүгүртүүсүн калыптандыруу. Кана силер ойноп атсыңарбы? Кана жеңүүчү болуш керек да, барыңар бирөө жеңиш керек. Бул кайсы өң? Бул кайсы өң? Булчу? Көк. Кайсы өңкө? Көк. Кызыл кайсы жерде тур? Бул кайсы өң? Көк. Бияқты көздөр. Көрдүңөрбү? Көк болгондо канча сан туруп, канча тоголок болот? 2 тоголок бияка жылдырабыз. Ал эми кызыл болгондо 1 тоголок болот. 1 тоголок эле бери жылдырат экенбиз. Макулсуңарбы ушундай мына? Көрдүңөрбү? 1 тоголокко жылат экенсиң. Кана ойнойбуз, кана. Биякта болсо силер өңгө, анан кийин тапкычтыкка, Наргиз өткөрүш.
Ошондой өткөрүсүң. Кайра экинчи жолу повтор өткөрбөй, Ece gel.